Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Түргөш кагандыгы жана карлуктар. Сабактын планы: Түргөш кагандыгы, карлуктардын мамлекети, атлах саулашуусунун тарыхый мааниси. Түргөш кагандыгы. Түргөштөр Онук элинин Тулу конференциясына киришкен. Чүй менен Или дарыясынын аралыгында жашаган. Алар экиге сары жана кара түргөштөр деп бөлүнгөн. Мамлекет Батыш Түрк кагандыгынын ордуна негизделген. Алгачкы каганы Үчелик деп эскерилет. Үчелик каган өлгөндөн кийин анын ордуна Сакал каган бийликке келет. 709-жылы ал Ансиге кол салып, Кытай аскерлерин жеңет. Согдулар менен биргеликте Бухаранын алдында араб кол башчысы Кутейбе ибн Муслимди камалаган. Ал айла менен кутулуп кеткен. Түргөш кагандыгы 704-766 жылдар аралыгында жашаган. Борбору Суяб шаары болгон. Байыркы түрк тилинде сүйлөшкөн. Калкынын курамын негизинен түргөштөр түзгөн. 709-710 жылдар аралыгында Түргөш кагандыгы Тан династиясы жана Эни Сайдагы кыргыздардын башчысы Барсбек менен Үчилик союзун түзүшкөн. Бул союз экинчи Чыгыш Түрк кагандыгына каршы макулдашылган союз болгон. Союздаштар 711-жылы экинчи Чыгыш Түрк кагандыгына каршы биргелешип чыгууга макулдашышкан. Экинчи Чыгыш Түрк каганы капаган амалдуулук кылып союздаштарга биринчи сокку урмай болгон. Ал биринчиден тынчтык келишимин түзүү менен Тан мамлекетинин бейтараптыгына жетишкен. Андан кийин Енисейдеги кыргыздарды талкалаган. Андан ары Сакал каганды колго түшүргөн. Түргөштөрдүн жери убактылуу экинчи Чыгыш Түрк кагандыгынын курамына өткөн. 716-жылы Капаган каган өлтүрүлөт. Ордуна Билге каган бийликке келген. 716-жылы Сулук Чавушчор каган түргөштөргө каган болгон. 717-жылы ал иш сапар менен Кытайга барган. Сулук тышкы коркунучтарды нике аркылуу жойгон. Ашина династиясынын батыш бутагынын урпактарынын кызына үйлөнгөн. Экинчи аялы Билге кагандын үчүнчүсү Тибет падышасынын кыздары болгон. 720-жылы Чавушчор арабтарга каршы күрөшкө чыккан. Арабтар 729-жылы Аму дарыясынан өтүп Бухарага бет алган. Чавушчордун башчылыгы астында ферганалыктар, чачтыктар арабтарга каршы күрөшкөн. Араб армиясы шаарды таштап кетүүгө аргасыз болушкан. Багдад халифатынын пайда болушу Борбордук Азиядагы саясий окуяларга таасирин тийгизген. 734-жылы арабтардын көрүнүктүү кол башчысы Харис ибн Сурейдж амеяттардын башкаруусунда нааразы болуп, Чавуш Сулук каганга баш калкалайт. Каган Хариске вассалы катары Фарьяб шаарын тартуулаган. Козголоңчу Куттал арабтарга кол салып, жеңилип калат да Чавушчорду жардамга чакырат. Ал 17 күндө Кутталга жетип, арабтарды талкалайт. 737-жылы жеңилген душманды чабып алуу оңой деп Харасанга басып кирет. Бирок арабтар түргөштөргө кыйратуучу сокку урат. Чавушчор жеңилүү ызасына чыдабай шал болуп калат да 738-жылы каза болот. Кагандын өлүмүнөн кийин бийлик үчүн күрөш жүрүп, учурдан пайдаланып, аларды карулук уурулары басып алат. Карлук кагандыгы 756-940 жылдар аралыгында жашаган. Борбору Суяб шаары болгон. Тили карлук тили. Калкынын негизги бөлүгү карлуктар болгон. Туткан дини ислам дини. Карлуктардын мамлекети. Карлук бирикмеси Булак, Чигил жана Ташлык деген 3 чоң оорудан турган. Тарбагатайлык карлуктар күчтүү болгон. Алар экинчи Түрк жана Түргөш кагандыгынын кулашына себепчи болушкан. 744-жылы Басмыр, Уйгур жана карлук ууруларынын бириккен күчтөрү экинчи Түрк кагандыгын кыйратышып, талаадагы жаңы дөөлөттүн каганы уйгурлардын кол башчысы болуп калат. Мамлекет Уйгур кагандыгы деп аталып, 19 ууру баш кошкон. Алардын башында Ягвахар уурусу болгон. Уйгурлар кысымга алышкан карлуктар
746-жылы Жети сууга көчүп кетишкен. 751-жылдагы Атлах салгылашуусу. 748-жылы Кытайлар чүйгө келип, Суябды ээлеген. Чач акими колго түшүрүлүп, өлтүрүлгөн. Кытайлыктарга карлуктар жардам берген. Зият ибн Салих баштаган арабтар Кытайларга аттанган. Муну уккан Го Санчи 100 000 аскер менен Суябдан чыккан. Эки армия 751-жылы Талас өрөөнүндөгү Атлах шаарына келишкен. 4 күн тирешип, 5-күнү ири салгылашуу башталган. Атлах салгылашуусунда Кытайлар 50 000 аскери набыт болуп, 20 000 туткунга түшкөн. Бул салгылашууда арабтарды колдоп, карлуктар Кытайларга каршы күрөшкөн. Натыйжада кытайлыктар 1000 жылча Орто Азияга келген эмес. Дүйнөлүк маанидеги Атлах салгылашуусу 751-жылы май-сентябрь айларында болгон. Орду Талас суусунун боюнда. Жыйынтыгы Аббасидтер династиясынын жеңиши менен аяктаган. Тараптар: Аббасидтер династиясын жетектеген арабтар, ал эми Тан династиясын жетектеген Кытайлар ортосунда согуш болгон. Арабтарда 90 000 аскер болсо, Кытайларда 100 000 аскер болгон. Жогортулуунун жыйынтыгында арабтар 20 000 аскери каза болгон жана жарадар болгон. Ал эми Кытайларда 20 000 каза болуп, 50 000 туткунга түшкөн. Атлах салгылашуусунун тарыхый мааниси. Ислам дини түрктөргө тарала баштаган. Орто Азияда мусулман маданиятынын жайылышына өбөлгө болгон. Арабдардын чыгышка аскердик жүрүшү токтогон, карлуктардын көз карандысыз мамлекети түзүлгөн. Кытай туткундары аркылуу кагаз өндүрүү технологиясы батышка тараган. Тан империясы начарлап, батыш чекке 1000 жыл бою жологон эмес. Карлуктар Жети суу жана Теңир тоого бекем орношуп алган соң, тибеттиктер менен шериктеш болушуп, Чыгыш Түркстанда жана Джунгарияда уйгурлар менен күрөшүп келишкен. 791-812 жылдары уйгурлар оор жеңилүүгө дуушар болгон. 840-жылы Енесай кыргыздары уйгур каганатын талкалап, өз мамлекетин түзүшкөн. 840-жылы Саманид наместниги Нух ибн Асад түрктөргө каршы диний согуш жарыялаган. 893-жылы Исмаил ибн Ахмед карлуктарга жогортул жасаган. Таразда камалаган. Каган Оңулчак Кадырхан туруштук бере албай, шаарды таштоого аргасыз болгон. Исмаил өз бийлигин Талас өрөөнүнө жана Мерке шаарына чүйдүн бир бөлүгүнө тааныткан. Оңулчак Кадырхан өз борборун Кашкарга көчүргөнгө аргасыз болгон. 100 жыл ичинде эң кубаттуу Карахандар мамлекети пайда болгон. Саманид мамлекетин кулатышкан. Тема боюнча суроолор. Түргөш кагандыгында саясий окуялар кандайча өнүккөн? Карлуктар мамлекетинин өзгөчөлүктөрү кайсылар? Атлах салгылашуусу жөнүндө эмне билесиңер?